Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Биз бүгүн сиздерден кайрадан жолугуп жатабыз. Жана кыргыз элинин баатырлык Манас эпосу жөнүндөгү аңгемелерибизди улантабыз. Мен силерге өзүмдүн романымды окууну улантаардан мурда Манас жөнүндө азыр көптөр дагы түшүнүп берейин. Мен Сагынбай Орозбаковдун вариантынын негизинде 5 томдун кара сөздөрүндө роман жазылган. Мына силердин назарыңыздарда турат. Бул китептер булардын баарын мен Кыргыз Республикасынын илим жана билим берүү министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөзгөнмүн. Натыйжасында бул китептерим азыр толук ойдон Кыргыз адабияты программасы боюнча мектептерде кошумча окуу куралы катары сунушталган. Муну Манас эпосун окууда колдонсо болот. Андан кийин мен бул өзүмдүн романымды орус тилине которуп, андагы текшерүүдөн өткөзүп, ал китептагы мектептердин программасына кошумча окуу китеби катары сунушталат. Манасты дагы көбүрөөк жайылтуу максатында мен атайын интернет сайт ачканмын. Манас эпос manas.com деп. Анда мен орусча китебимди дагы, кыргызчасын дагы Манас боюнча электрондук версияларын сатыкка койгон. Кимде-ким кааласа китептерди ошо сайттан сатып алса болот. Мындан тышкары мен 8 жана 11 класстар үчүн Манас эпосу боюнча кыргыз адабияты боюнча жумушчу эптерлер түзгөнмүн. Акырында ушул бардык өзүмдүн эмгектеримди көбүрөөк жайылтуу максатында ушул YouTube каналды ачып, күн сайын чыгып ушундай көрсөтүүлөр берип жатамын. Менин китебим өзгөчөлүгү эмнеде? Өзүңөр билесиңер, Манас эпосу боюнча бизде бир 10 чакты роман жазылган. Бирок алардан өзгөчөлүгү менин романымда Манас эпосу толук ойдон камтылган. Манаста Сагынбай Орозбаковдун вариантын тандап алдым. Сагынбайдын варианты боюнча жазып алынган эпоста кайсы темалар бар болсо, ошол темалардын баары боюнча ошо романымды жаздым. Башкача айтканда, эпостун баардык окуялары толук боюнча менин чыгармамда чагылдырылган. Менин романымдын өзгөчөлүгү ушунда. Эгерде кимдир бирөө өзүнүн окуган мектебине, айылдык китепканасына, өзүнүн жакшы көргөн абаларына, эжелерине, энелерине, ата-энелерине, балдар үйлөрүнө, карыялар үйлөрүнө ушу китептерден сатып алып элеп кылса, бул Манасты жайылтууга чоң салым кошкон болот эле. Ошондуктан силерге ушул кадамга барууну суранамын. Жана бул мен биз бул көрсөтүүнү дагы көбүрөөк жайылтуу үчүн келелі мезгилде мен азыр YouTube'дан орус тилинде дагы Манас боюнча чыгып жатамын. Ал жерде орус тили боюнча калып кетпесин деп, башка тилдерде дагы болсун деп, мен азыр 70 тил менен субтитрлер менен чыгарып атам. Англис, араб, Кытай, бүт баардык 20 мамлекеттердин тилинде мен азыр субтитрлер чыгаргам. Силерден сураганычы, ушу мен каналым жөнүндө ушу субтитр менен чыгып аткан жөнүндө өзүңөрдүн тааныш билиштериңерге, туугандыктарыңарга, досторуңарга айтсаңар, ушу каналга жазылып, бир пост кылсаңар, бул жөнүндө
баарына жайылтып ушу Манасты бүт дүйнөнүн жүзүнө жайылтканга мага жардам берсеңер мен аябай ыраазы болот элем. Мына мен азырынча айтайын дегеним ушул. Эми мен силерге өзүмдүн романымды окууну улантайын. Эртеси күнү эртең менен тамактанып болгондон кийин Манас жолдошторуна кайрылды. Жигиттер, деди ал, ой боюма койбой хан көтөрүп салдыңар. Баарыңарга эп болсо бир сөз айтайын. Айта бер, деп уруксат берди Айнакул. Бул жерде жата бербестен чалгынга чыгалы, сунуштун айтты Манас. Алтай тоодогу аңыртын ашып, ары жагы Уркун дарыя, Марал кечүүгө чейин баралы. Балким Кытайдан бизге каршы жортул бардыр. Ошону байкаштырып, каракчы ууру болсо кармайлы, уудуң, шуудуң жан болсо суук койбой баарын башын жуталы. Макул болгон жигиттер ашып-ташып, чатырларын бүктөшүп, абыр-шабыр ат токуп, кош колоңун арттынып, кош арканды тартышып, Манастын кандык урматын кылып, катар бастырбай, куйрук улаш жүрүштү. Алар арага бир конуп, аңырттын белин ашып, Марал кечүүгө, Уркун дарыянын боюна эч бир кыйынчылыксыз жетип барышты. Уркун Жангел Токой апай төш жер экен. Кылымдарды карыткан түптүү чынарлардын башында миңдеген куштар уялагандай. Адам сейрек келген Токойго мынча көп чоочундардын келгенин көргөн куштар балапандарын корогандай ары бери чаккылап, чыймыйы чыккандай безиленип сайрай башташты. Ары жагы терең жакка камалган, урган таштай толкуган Уркундун суусу аябай шаракканын көрүп, Манас менен жолдошторунун кулактарын тунуп эши чыкты. Андан өткөндөн кийин жигиттер жайыкты алып, суу жайылып аккан Марал кечүүнүн кең талаасына жетип, 3 бөлүнгөн жолду көрүштү. Ал жер терек талга чер экен. Жандуунун баары ушул жерге токтолгондой, жаныбарлар тегеректерди арбын жайына уттуп жүрөт. Манас жолдоштору менен Марал кечүүдө 5-6 күн эс алууну чечишти. Алар аса бойлап аттарын көрпөчөсүн алышып, көк шүбердин үстүнө жая салышып, ээриккенде ээлик, бурукканда буга атышып, бурукпаса дардайып эс алышты. Кыргыздар шүберде бейкабар жатышканда, экинчи тараптан бул жерге Эсенкандын нукер Баатыр баштаган 900 аскери келип калды. Аларды Алтайга 6,5 жылда жиберилген кербенин дайынын билген Эсенкандын өзү жөнөткөн эле. Менин дайынчы болгон 45 дөөндүн кабарын тапкыла. Каардан буйрду Эсенкан. Алтайдын тоосун аралап, Оролдун тоосун аударып, Анжыянда Алоке, Кашкардын бери Панкууга, Кайрылбай Жаркент, Кутоңго кабар айтып, ушуго Самарканга барыңар, жайып кабар салыңар, каяша кылган жан болсо башын үзүп чабыңар. Канынын бойлугун аткарган узун бойлуу, кең даалуу, сары жүздүү нукер аскери менен узак кооптуу жолду басып өттү. Уркундун жээгине келген кытайлар арка өзүдө шиберде Манас жолдоштору менен эс алып жатканын көрүштү. Жолун болгон Турбаев сүйүнүп кетти, көк шарайны кийген нукер. Алтайлыктын жүзгө жетпеген адамы алдыман чыгып калды. Азыр 100 кишимди жиберип, алтайлыктарды алдыртайын. Жүрбейбиз дегенди жүндөй сабасын. Ажалдуу сөйлөт, өлбөгөнү келет, мага кабар жооп берет. Анын буйругу боюнча 100 аскер жолго чыгып, жээкке келишти. Карашса тоодон мөңгү бузулуп, Уркун кочку жошолонуп аябай кирипти. Жандоосунан караса, жайсаңдын суусу кошулуп, капкара болуп көрүнөт, кан жыттанып жошулуп. Токою бийик доолду, тоосу бийик жоолду, тереги шамдай сайылып, деңизден чыккан толкуну кайын талдын түбүнө как тизеден жайылган Уркундун албуттанып күркүрөгөнүнөн нукердин аскерлеринин рою учту. Бул суудан эч ким кечип өтө албайт, дешти алар. Кечемин деп келген жан бери басып оңбос. Сууга кирсек баарыбыз өлөбүз. Ошондуктан нукерге бирибиз баралы. Ал буйрук кылса кечели, өзүбүз билсек кетели деп башчысына чабарманды жиберишти. Кандай коркак немесиңер? Муну уккан нукер чабарманга атырылды. Силерди жоопкер деп ким айтат?
Suuдан жалданбастан баарын кетсін. Шабарман бұл жауапты айтқандан кейін 100 аскер айласы жоқ, құдайларына жалынып, жапыр суға келішті. Шарағымдан ұрқынды толқыған беті қарачағы болып, қалмақтарды дару бірінен бөліп, арқайыстарды өрліктей болып көрініп, атының жалын қолдан шығармағандарға ептеп-септеп судан өте алышты. Жерге шыққандан кейін қалмақтар есебін алышты, 20-сы суға өліп. Қалған 80 киімдерін сырып, талтып қойлар алып, Манас жолдастарымен жатқан тарапқа шашып түскен өшті. Қытайлардың суға келгенінде шыққанында көрген қарауылшы көкше Дару Манасқа қайтып көрген білгенін айтты. Ханым, деді алып, бары найза қылыш айбалтаменен құралданған бұл кішілер суға емес. Бізді қарай жүзі тең суға жапыр қашырып келішті. Егер деген бұларға ұлығы өрік болса, қайсы жанынан тойғанынан ұшындай күркілеген суға өз еркіменен келеді. Бұлар қас ниетімен келе жатыр. Ханым, тура айтасың батыр. Өрік болса, өлімге тура кім келеді? Ошондуктан жігіттер аттардың артын мінгілген. Келгендерді аңдап белгілер. Егер де дұшман болса, дару қысылышқа келгілер. Жігіттер аттарын ілінгенше болбой, аларға тез басқандан ентіккен Қытайлар жетіп келішті. Алардың ұзын бойлы, кең далы, қара торы басшысы Манастың жанына ат тоқтатты. 56 айлық қойып, Манастан орай сұрады алып. Оба, жауап берді қалпақша, үстіне қылып төшепкен кейген, белін ақсын таштармен қолдылған сары жазық көккір байлаған Манас. Азыр қайдан келді? Салтанаттың ханыңды екен. Қандай жүрген жансың? Же бағып жүрген малың, же тіріп жүрген бағың жоқ. Бір ал жарақшад екенсіңер. Адырмақтан аңылап жүргендерге оқшыған шүлер кемсіңер? Сұраның жаңғырдай жадырды Қытай. Бейтаныс адамды орай мамлесіне қыжырданған Манас ачусын басып, кішіпейілікменің басшыға қайрылды. Аябай үйретімен сөйлесіңіз ғой, деді ал. Өкіменен жүргенде ішілер кемсіңер? Сұрауларға жауап берген орны Манас'a қайра сұрғаменен қайрылғанына басшының жаны шығып кете жаздады. Қаншының халқы өз қандай өлім келсе де қачуыны білбейтін аққы өз. Басшы өз нүкесілерді алыстан көріп, айдап келді біз жібергендіктен аттанып, анын алдынан жүргілі, қартыл өйлі алып. Манас аң сөздерінің көңіл ұрпаштың басшыға дағы сұрғаменен қайрылды. Қана нүкердің батылдары, айтқылашы, бізде қандай ішін, кім деген дұшман кішің бар? Ей, чақшаңдаған чамту, бақырды оға өтіра жүз келген башы. Сен емне балатып, мұнша қатты сөйлейсің. Нүкердің дұшманы кім екенін білбейіз, білуін да қалабайыз. Егер де сені бұл сұрау қызықтырса, аны хан нүкердің өзінен ұғасын. Қишаңдабай, біз менен ұлдан бастыр, болмаса арам өлесің деп опыралады башы. Мұндай қорлықты мұрда көрмеген, көрсе дағы көнбеген, батырының ішінде ачусы келді. Мен айдап бартып сенсің бе? Мына бартып үшін мен деп Манас ач албасын суырып алды. Ал басшының аттан жас баладай одара тартып, башын ырқыта чағап сұрады. Менің нүкерге мұндан басқа жауабым жоқ деп, батыр кесілген башты Қытайдың жайсаңдарына ырғытты. Алар емне болғанына түсінбей, есі болып қалайын деді. Манастың жолдаштары Манаста ұраған шақыр, бері қалбай жауын, қиынсынып келген Қытайдың жауынгерлерін барын қырып таштап, атыстың молжа қылып алышты. Бұл мезгілде 100 кішінің дарек болып болған нүкер, дөөнің тыншы кетіп, ойы оңғы санасы санға бөлінді. Жауынгерлермен не болды? Алар енді шығып келіп қалыш керек еді. Шамамдалыр қандай қаулышқан ғой. Азық түн екенін қарабай чауыл қойсам бі деп толқындаған нүкер біраз ойланып ниетінен қайтты. Жоқ, башын шайқады. Мұндай қылғаным жарабайды. Біріншіден, бұл жерді шартын білбеймін. Екіншіден, дұшмандардың тақсаны маған белгісіз. Менің қолым ашықта, айталады жатады. Алар тұқойды көзге ілінбей жатышады. Ошондуктан сабыр қылып, таң атқанша күткөндөн башка айла жоқ. Ертесі күні нүкер ұрышқа шығуға дауласып қақтырғанда, Қытайлар кербенді бақылдатып, суырын айтып тықылдатып, ұрқынға келішті.
Terekten taldan bekem 4 sal jasap, jokeler arka özgörtüğünü başlaştı. Suunun sırrın bilbestin, bölök girбестен, баарында кирип алышкандыктан салдар тез аккан суунун агымынан улан бири-бирине урушуп, ортодон 100дөн ашык Кытайлык сууга чөгүп өлдү. Дайрадан чыкканда 800 аскердин 690 гана калганын көргөн Мукердин күйбөгөн жери күл болуп жаны кашайды. Бул эмне деген шумдук көкүрдү алып келет. Томологон балдар Кармаевди душман менен беттешилик жатып 200дөн ашык аскерибизден айрылдык. Эй жигиттер, атка мингиле, анча-мунча жолун кармай, кармап алгыла. Жоокерлер буйрукту аткарып, Токойдун ар тарабына барышты. Бирок аларды баяттан бери анын жаткан манасын жоокерлер тегеректеп, курчоого алды. Курчоочун аскерлердин аракетинен узун бойлуу алып, денелүү, сары жүз, куш көзү чаң-чаң деген Кытайдын үрөйү учту. Ой, силер кимсиңер? Шашкылапта чыган алкыктардын алдында турган манасты. Кайсы калкта болуңуз, кай жер болуп туруңуңар? Ага манаса шуларын жооп берди. Түбү атам Түбөйхан, башка атам Обыркан, атам Жакып, өзүмдүн атым Манас болот. Мага жиберген 100 аскерлериңер жер кучактап, тиги коктуда жатат. Менден алып келин болсо, намысың аталаш. Аябагың жаныңды, кетирермин саныңды, суу ордуна түгөр, суурсам кылыч каныңды. Манас айгайды салганда, анын узун найза курш кылыч менен куралданган 84 жигит орто жерге жыйылып калды. Урушту баштаарынан мурда 2 тараптын балбандары өлгө чыгарган болушту. Кытайлардын жеке-жеке узун бойлуу, кең далдуу, өгүздөй далдайган сары жүздүү кымкар балбан кылычын сууруп алдыга чыкты. Ошондо көкчө Манаска нааразы болуп карады. Манас, сенин айыңдан баарыбыз четинен кырылат окшойбуз. Кийик атып жөн кетпестен Кытайларды өлтүрүп тамтайдык. Сен кандай арзан ойлоп, сен кысылык ардын уясын козбодуң. Эгерде Кытайлар кол менен чыкса, аларга туруштук бере албайбыз. Жат эмессиң, өлөсүң. Баарыбыз жайын качып, жайлап качып жүрсөк, бизди жаман көрөсүң деп наалады. Сен акылдуу жигит десем, акылың жок турбайбы? Ачууна карады көкчөгө Манас. Ар биринин маңдайына жазылганды көрөт. Мин качса да ажалы жетсе өлөт. Ошондуктан чыгарамда сөздөрдү урбачы. 600 Кытай келсе эле алдырап калдым. Ушинтип айта берсең, баарын үчүн аласың. Сенден сурам, жок жердеги сөздү айтпастан жөн тур деп көкчөнү кабып салган Манас кымкарга жекеге чыкканга камдана баштады. Бул эмне кылганың туттан айнап калды. Хан болгон соң тим турбайсыңбы? Анда кымкарга ким чыгат сурадыңыз? Мен чыгам, жооп берди анын сөздөрүнө ызаланып калган көкчө. Алатына камчы уруп, көкчө айгайына соот кийген кымкарга моңайлашып барды. Көкчө бар күчүнүн көкүрөкүнө айса болганда Кытай атынан камгыртай учуп түшүп, қан түш тарапқа чашырап, ошол жерде жан берди. Ошондон Мукер өлгө алып мойнуга атты. Адамдан башка аты бар, орто бойлуу, кең далдуу, чапчак сары батырды чыгарды. Кымкарды кырдан алган сенсиңби, кыссалак чаңтуу, кыйкырды болжом көкчөгө. Кыйынсыбай кел мага, өтүңдү жара салайын. Өлгө аскерлердин артка катарды коюп караткан Манас болжомду кылыч найзадан чыккарып мылтыгы бар экенин көрүп кооптоно түштү. Мына урматтуу жолдоштор, биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна чыкты. Мен силерден кайрадан эфирде жолукканча саламаттуу болуңуздар. Кош болуңуздар.